Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына акыркы күндөрү адамдын денесин тетиреткен, бардыгыбызды бир кайгыга салган окуялар болуп кетип атат. Бул эмне дегенде мына акыркы 2 жуманын ичинде 3 ымыркай бала таштандыдан табылып атат. Урматтуу бир туугандар, мындай нерсени ушундай болуптур деп эле маалымат алып койбостон, эмне үчүн ушундай болуп атат? Биз каяка баратабыз? Биз кимдин уулу элек, кимдин тукум элек, каяка барыр, каяк жака ушу багыт алдык деген нерсени ар бир мекендешибиз ойлонушубуз керек. Бул нерсени канткенде дарылайбыз деп. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз эсибизге келели. Бир айбан болсо да өзүнүн баласын коргойт. Бир тооктагы жумурткасы үчүн өзүнүн жанын берет. Кандай адам балып өзүнүн ушу денесинен чыккан ымыркайды таштандыга таштайт, урматтуу бир тууган. Бул нерсе ошо бирөө таштаптыр, бир кыз төрөп коюптур, же болбосо бир келин төрөптүр, ыргытып ийиптир, кесепети ошого тиет деп ойлонбойлу. Мунун кесепети жалпы баарыбызга тийип калат. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз истигфар келтирели, Кудай Тааладан жалынып жалбаралы, тооба кылалы, андан кийин муну дарылаштын жолдорун ар бирибиз ойлонолу. Ушундай окуяларды кылган адамдарды бир жектейли, ошолорго бир өзүбүз бир насааттарыбызды айталы. Ар бирибиздин үйүбүздө Кудай Таала берген уул кыздарыбыз бар, тарбияларына өтө көңүл буралы. Алла Таала канчалаган нимат берди. Ниматтардын ичинен эң улуу ниматтардын бири биздин көзүбүздүн карегиндей кылып бизге чолпондой кылып балдарды берип атат, кыздарды берип атат. Ошо кыздарыбызды тарбиялысыз калтырбайлы. Урматтуу ата-энелер, Кыргызстандын кайсы бурчунда жашасак дагы балдарыбызды кыздар өзгөчө кыз балдарга аяр мамиле кылалы. Окутабыз деп туруп мына Бишкек шаарына жөнөтүп үйүп атабыз да болду, ошо боюнча карабай коюп атабыз. Ал кыз кажерге жатып атат, ким менен жүрүп атат, ким менен дос болуп атат, кандай тамак жеп атат, канчалаган адамдар ошентип карабай коюп атат. Ошонун кесепеттери келип туруп ушундай чыгып атат. Бул нерсени толук изилдеп чыккан жокмун. Бирок ушул нерсени соцтармактардан көрүп ушундай таштандылар табылып атканын, таштандыда ымыркай балдар табылып атканын көрүп туруп, ушундай натыйжа чыгарып атабыз. Муну бир үй бүлө курган, бир бактылуу үй бүлөдө муну тип алып келип туруп бирене таштап койбойт. Сөзсүз бул нерсени бир туура эмес жолдор менен ушундай баланы төрөп койгон, же болбосо ушундай бир кесепет, бир нерселер, бир себептери бар. Же болбосо кайсы эне алып барып туруп ошо баласын таштайт, урматтуу бир тууган. Баары бир ата-эне ойлонолу. Карасаңыздар, кыздарыбызды кантип тарбиялап коюп атабыз? Динден алыс, Кудайдан алыс, ата-бабанын салтынан алыс, бир кыргызчылыктан алыс, мусулманчылыгыбыздан алыс кылып койгондо мына кесепети ушинтип атат. Бул нерсенин бардыгыбыз тооба келтирели. Кээ бир кесепеттүү нерселер бар. Ал жалпыга дагы ошонун кесепети тийип кетет. Урматтуу бир туугандар, Кудай сактасын. Кудай Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирсин. Бирок бир туугандарыбыз, ар бир ата-эне балдарыбыздын баскан турганына, ошону үчүн биз тарбиясына, баланын эмнесине, жеген тамагына, кийген кийимине, алган билимине, тарбиясына, баскан турганынын бардыгына жоопкерчиликтүүбүз. Алла Тааланын астында жооп беребиз, урматтуу бир туугандар. Кыздарыбыз кай жерде басып атат, ким менен басып атат, бардыгыбыз контролго албасак аягы ушинтип келип чыгып атат да, бир туугандар. Бул нерсе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болуп келиштен мурун Араб жарым аралында ошол кезде чоң империялар бар эле. Ошол учурларда ушундай нерсе жайылып кеткен эле. Эгер бир адам аялы кош бойлуу болуп, эгер ошо кыз төрөп койсо, уялгандан ошонун жүздөрү карарып кетет эле деп Куранда баяндайт. Ушундай жаман адат жайылып кеткен эле. Кыздары ушинтип тестиер болуп, ушинтип 1-2 жашка чыгып, тили ширин болуп чыгып калган учурларда алып барып тирүүлөй көмөт эле, урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кийин ислам адамдарга таралганда Мадина шаарында сахабалар менен отуруп, силер ким элеңер, силерди ислам ким кылды дегенде, сахабалардын арасынан бирөө туруп, я Расулаллах, биз жахилият учурунда, ислам келеле караңгы доор учурунда, ошондо айбан эмне, адам эмне экенин билбеген учурларда ушундай жашоо көрөт элек. Өз кыздарыбызды өзүбүз көмгөн салтка айланган эле. Кимде ким эгер бир кыздуу болуп туруп, ошону топуракка көмбөгөн адамдардын арасында баса албай калган даражага жеткен бир салттар чыкты эле.
Ошол учурларда мен кыздуу болдум. Кызымды аябай жакшы көрөт элем. Bir günü kızım ушинтип тестиер болуп, ушинтип чуркаган 3-4 жашка чыгып калган учурларында Меккенин тышында турсам, ey баланча, кызың чоңоюп калды деп атты эле. Ошол учурда ошо сөзгө жиним келип үйүмө келдим. Аялыма кызыңды кийинтип бер, тайекелерин үйүнө алып барып келейин дедим. Аялым да бул сөздүн төркүн эмне экенин түшүнөт эле. Бирок эч алы жок эле. Эч нерсе каяша кайтара албайт эле. Каяша кайтара турган болсо өзүнүн жанынан коркот эле дейт. Кызын киринтип, жуунтуп, ушинтип коштошуп туруп мага салып берди. Кызымды жетелеп кетип баратканда, тайекелеримдин үйүмүнө кетип баратам деп, кыз ушу наристе кыз сүйүнүп кетип баратат эле. Барып туруп бир күн мурун казып койгон чуңкурдун жээгине алып барып, кызыма болгон сүйүүдөн ушинтип калчылдап атырып бир түрттүм. Түрткөндө кызым чуңкурга түшүп кетпей менин кийимимди кармап калып, ата кийимиң чаң болуп калыптыр деп кийимимди күйүп атат эле. Экинчи жолу дагы көзүмдү жумуп, дагы бир жолу түртүп, үстүн көмүп салдым. Ошондой окуялар өттү эле деп жашын агызып ыйлаганда, пайгамбарыбыздын берекелүү жаштары сакалынан таанып турду эле. Ошол учурда сахабалар, ey баланча, сен ошо пайгамбарды кайгыга салып койдуң дегенде, пайгамбарыбыз жок, ушул окуяны дагы бир жолу кайталачы деп дагы бир жолу кайталатып угуп, силер ким элеңер, ислам силерди кандай нурга алып чыкты деген. Урматтуу бир тууган, биз ким элек, бизди динибиз, бизди ата салтыбыз, бизди намысыбыз, бизди абийирдүүлүгүбүз кажерге алып келди эле. Эми ошо абийирдин бардыгынан кол жуудукпу бир туугандар? Бардыгыбыз ойлонолучу, мунун кесепети эмне болот? Бүгүн 3 ымыркай ыргытылса эртең эмне болот? Ошолордун убалы, ошордогу ымыркай бала периштедей эч күнөөсү жок бала болот. Ошонун кесепети кимге тиет, урматтуу бир туугандар? Ата-энелер ойлонолучу. Кээ бирөөбүз бар, кыздарыбызды деп туруп чет мамлекетке чыгарып ийип атабыз, бойго жеткен кыздарды. Кандай абал эмне болуп атат? Дагы бир ойлонолучу. Бишкекке алып келип туруп ар жерге түнөтүп коюп окутам, чокутам. Окубай эле башка нерсеге кирип кеткен дагы ушу биздин кыздарыбыз, биздин келечегибиз болуп атат. Келечекте ошолор энелер каяка баратабыз? Дагы бир жолу ойлонолучу. Дагы бир окуяны эске салып берейин. Жакында бир адам менен сүйлөшүп, үркүндүн учурунда адамдар үркүп ошо белдерди ашып, ошо Кытайга түшүп баратканда бир белде адамдар ушундай кырылып, адамдардын сөөктөрү жайылып, кускундар, жорулар ошону чокуп жешет экен. Ошондо бир топ менен кетип баратканда бир эненин колунда ушу 1 жашар ымыркай кызы болгон экен. Кетип баратып, алы кетип, баягы тобунан адашып калган экен. Караса тегерегинин баары белде, баардык өлүктөр, кускундар, жорулар баарыгын жеп атканда эне байкуштун жүрөгү, кызы тирүү, акыркы жаны өзү да өлүп баратканда, акыркы күчүн жумшаптырып, жерден чуңкур казып, кызым жок дегенде жоруларга, кускундарга жем болбосунчу, мен да өлөм, мен өлгөндө мени жесин, ушу баламды жебесинчи деп тирүү баласын чуңкурга коет экен. Ошол учурда жылмайып, наристе бала эч нерсени билбейт, апасын карап жылмайып турганын көрүп, эненин жүрөгү кайра кучактап, акыркы күчүн жыйнап туруп, ошентип анан ар жакка белден түшүп, 1 айылга жетип, Кудайдын тагдыры менен аман калат. Ошентип жашап кайра биздин элибизге кайтып келет. Кайтып келип, ошол кыз тестиер болуп, андан кийин бала көрбөдү дейт. Ошол чоңоюп, энесин багып, энесин акыркы сапарга чейин узатты. Ошо ымыркай кыз ошо жерде жанагы бир көмүп кайра алган кыз азыркы учурларда ушундай байбиче болуп, небере чөбөрөлөрү болуп, неберелеринин баары өсүп чоңойду. Урматтуу бир тууган, мындан көрдүңүздөр, биз ошончолук болбой калдыкпы? Ушул кезде эмне жетишпей атат? Ал кезде ошентип жандын айынан акыркы жандарым чыгып кеткенде ошо кускун, жору жебесинчи деп туруп энелер ошо адамдарга ушинтип барды эле. Бизге эмне жетпей атат? Азыр ар бир үйгө кирсең, тамактын көбүнөн дастаркондун бети билинбеген заманда жашап атабыз. Ушундай учурда эмне бул нерсе деген Алланын каарын чакыра турган нерсе. Менин коркконум ушу, урматтуу бир тууган. Ушундай нерсеге көңүл бурбай атып, ар бирибиз кайдыгер мамиле кыла бере турган болсок, башыбызга балия келип калбасын. Бардыгыбыз Кудайымдан кечирим сурайлы. Урматтуу бир туугандар, үйдөгү балдарыбызды тарбиялайлы. Ошо ымыркайларга дагы ошо тирүү табылбатышат өмүр тилейли. Кудайым ошон үчүн кыздарыбызды тарбиялуу кылсын, ыймандуу кылсын.
Nike maselelerine ötө çoң көңүл буралы, урматтуу уул үйлөндүрүп аткандар, келиниңер ушу босогодон аттаган кезде калыңды кантип берем, тойду кантип ойлойм, өткөрөм деген ал экинчи маселе болсун. Кантип ушу келатат ак жоолук салып, ушу келинди алып келатам, дароо нике кыйдырайын дегенди эң биринчи эсибизден чыгарбайлы, урматтуу бир тууган. Бул нике менен төрөлгөн балдар эч убакытта ата-энени алып барып бир жерге таштабайт, урматтуу бир тууган. Нике менен төрөлгөн балдар ата-эненин сөзүн эки кылбайт. Ошон үчүн мусулман жашаган мамлекеттерде карылар үйлөрүндө бир гана тагдырга байланыштуу балдары жок болуп калып, ушундай болуп түшүп калбаса, өзү нике менен төрөлгөн, ак нике менен ушинтип дуа алган, Алланы күбөлүккө алып ак нике менен үйлөнүп жаралган балдар эч убакытта ата-энелерди таштабай турган сезим берет Кудай Таала. Бардыгыбыз буга көбүрөөк көңүл буралы. Алла Таалам бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин, элибизге тынччылык, аманчылык берсин.